Assalamu алейкум Мейкола YouTube каналын көрүүчүлөр, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен регистрация боюнча өз билген маалыматтар менен бөлүшөйүн деп чечтим. Акыркы 10 күндө чоңдогон ажиотаждар болуп жатат. Көптөгөн жердештерибиздин, мекендештерибиздин регистрациясы базада чыкпай, базадан чыгарып салыптыр деп WhatsApp'тан, группалардан ушундай суроолор көптөр берип жатышат. Биринчиден ошо маалымат боюнча өзүбүздүн да жакындарыбыз дагы ошондой акыбалга туш келип калды. Ошондуктан биз дагы маалымат издеп, караштырып, кандай жолдор бар экенин бир сыйра билдик. Биринчиден посольстводо иштеген тааныштарга чалып сурасак, алар айтат, эгер юридический адреске катталып калган болсоңуздар, посредниктер жанагы жакын тааныш-тунуштарга жазаткандар болсо, если базадан чыкпаса, анда алар заграницага чыгып келиш керек дейт. Кыргызстанга, Казакстанга, Белоруссияга да. Азыркы учурда ал жака чыгып келгенге тилекке каршы билеттин баалары кымбат болот. Анан Казакстанга автоунаа менен кетип жатышат да. Көчө болгон кырсык ошонун бир кесепети деген деп айтсак болот. Экинчиден, өзүбүздүн тааныштарыбыз дагы ФМС-ке барып эле түзмө-түз сураптыр. Эмне кылсам болот, кандай кылсам болот, базада жок депчи. Алар айтыптыр. Эгер официально иштесеңер, 5000 штраф төлөйсүңөр, административдик штрафты төлөп, анан ошол трудовой договор менен келесиздер. Трудовой договор менен келип, үйдүн хозяйыны менен келип, анан официально кайра регистрация улантсаңар болот дейт. Аны үчүн биздин көптөгөн жердештерибиз курьер болуп иштейт, кээ бирөө самозанятый, биз болсо мына бизде ол иштеген складта иштегендер бар, жарандык келишим менен иштегендерчи, ГПХ деп коет, ошо менен иштегендер да бар да. Андайларга трудовой договор берилбейт. Анан кантсе болот? Азыркы бир жолун карап атабыз. Биздин дагы ошол өзүбүздүн жердештерибиз трудовой договор жасап атышыптыр. Официальный трудовой договор базадан чыгат деп атышат, кепилдигин берип атышат, баасы 2,5 миң дейт. Эми ошону текшерип көрүш керек болуп атат. Буюрса жакынкы 10 күндүн ичинде текшерип көрөбүз. Эгер ошо жолу болсо, анда Кыргызстанга учуп чыгып эметпей эле регистрацияны продлевать эткенге аракет кылабыз. Эгер көбүнчө айтып атышат, сентябрдын 3-үнө чейин чыгып кирип алгыла, андан кийин катуу жесткий контроль болот депчи. Негизи эле контроль болот деп атат. Москвада, особенно Москвада катуу болот. Кармалып калсаңыздар 5000 штраф жазып, выдворение кылат. Эгер выдворение кылса, Кыргызстанга чыгып кайра келсеңиздер болот. Эгер 2-3 административдик штрафыңар болсо, даже запрет да кылып коюшу мүмкүн экен. Ошондуктан документтерди таза тактап, ошол жаныңарга алып жүрүңүздөр.